Устаз, үйлөнүш үчүн кандай дуалар бар? Алладан кантип сураш керек? Туура. Үйлөнүү үчүн эң биринчиден хажет намазын окуңуз. Истихара намазы окуп туруңуз. Дуа окуганда Алла Тааладан жакшыдан өзүнүн эне тили менен эле, я Алла, ыйманды жубай насип кыл деп эле. Ыйманды шерик, жашоо шеригин насип кылгын, я. Берекелүү, бактылуу, пайгамбарыбыз айткан аль-валуд, аль-вадуд, үйлөнгүлө күйөөлөрүн жакшы көргөн, көп төрөгөндөргө деген. Күйөөлөрүн көп жакшы көргөн жана көп төрөгөндөргө үйлөнгүлө. Мен каяктан билем, үйлөнө элек болсом каяктан көп төрөйбү, көп мени жакшы көрүп атат. Алымдар айтат. Аны пайгамбарыбыз айткан да бул сөздү. Анын ошол үйлөнө турган кыздын апасын карачы. Күйөөсүн көп жакшы көрөбү, көп сыйлайбы же кандай? Же какшатабы? Же алдына салып алып вообще айдап алганбы? Кандай өзү ошол? Күйөөсүндө кандай болсо, сага ошондой эле болот ал. Апасы, эжелери, тайэжелери төрөгөнү кандай? Ошого карап салыштырып, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям тазавважул валуд аль-вадуд айткан да. Энесин көрүп кызын ал деген биздин ата-бабаларыбыз накыл сөздөн бир сөз менен айтып коюптур да, муну. Всё, точка коюп койгон да. Азыр чоң философия кылып алды бунун бардыгычы. Чоң китептерди неме кылып эле ар нерсе. Оңой эле болду. Энесин көрүп кызын алып бүттү. Энеси канча таква, канча уяттуу, канча күйөөсүн сыйлайт, кайсын күйөөсүн урматтайт, канча жакшы көрөт. Кандай динге түшүнүү, кандай, Кызы ошол эле болот ал. Кичине эле айырма ошондой эле болот.